өзүнүн 44 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүп, маек берейин деп соттук медициналык эксперт жана гистолог Мамадиев Бактыбек агай. Ассаламу алейкум. 83-жылы биринчи жолу ошо эмеден рактан каза болгон аялды текшергенмин. Да, менде болгон мындай знаменитый кишилерди вскрытие кылганбыз. Ал жерде барлыгы карап турушат. Аны ошондой бир кишини, өтө белгилүү бир кишини вскрытие кылганбыз. Биз ойлогонбуз бир алкогольный интоксикация менен болгон окшойт деп. Себеби реанимацияга түшөт да 2 күндө өлүп калат. Эң оор вскрытие кайсы болгон? Байкап калышат, аны шашып-бушуп, жанагы эптеп, жанагы преступленияны сокрывать этиш үчүн тез көмүшөт. Преступниктер ушундай. А өзгөчө бизде мусулманда кандай? Өзгөчө мына өзбектерде, өзбек туугандарыбызда ошол күн коюш керек да. Ысыгында коюш керек. Интересно. Оны текшерип эле койсо болбойбу? Эксперттер деле жаңылышы мүмкүнбү? Анан жаңылса, мисалы кандай жаза бар? 19-жылы анан ооруп калдым, инфаркт болуп калдым. Эң оор кайсы сизге? Жаш балдар. Акыркы мына 10-жылдагы тополоңдо табышмактуу болуп кеткендер толтура. Июнь окуясындагы го? Ооба, табышмактуу болуп кетти. Ал эми өзгөчө вопрос, бул жөнүндө аны раскрыть этип, онун баардыгын изилдеп, онун баардыгын через организм өткөздүк да. Мисалы үчүн мен как детекция өткөздүм да. Азыр ошонун көп нерсесин айтышка да болбойт. Морально не имею права. Салам достор, жаңы чыгарылышыбызга кош келиңиздер. Бул чыгарылышыбызда сиздерге өзгөчө маек тартуулай деп турабыз. Анткени бүгүн биздин алдыбызда өзүнүн 44 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшүп, маек берейин деп соттук медициналык эксперт жана гистолог Мамадиев Бактыбек агай. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Вактыңызды бөлүп бизге макул болгонуңузга чоң рахмат агай. Эң баштан эле анан эми жумушуңуз боюнча түшүндүрө кетсеңиз, көрүүчүлөргө түшүнүктүү үчүн ушул күнгө чейин аткарган жумушуңуздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар, көрөрмандар. Бул кызмат өзү патанатомия жана судебная медицина деген эки кызмат бар. Экөөнүн эки башка болуп калган себеби да бар. Бирөө клиникага иштейт, патанатомия клиникага, больницаларга, диагностический центрлерге алар кызматтарын аткарышат. Ошол больницаларда тирүүлөрдү жана каза болгондорду текшерүү жагы патанатомия службасында. Андан сырткары ошол больницаларда, ошо клиникаларда текшерилген тирүү адамдардын органдарынын, ткандарын текшерген бул гистология менен цитология. Ткандарын текшерген мезгилде бул гистология илими деп эсептелет. Ткандар жөнүндөгү, ошонун составы жөнүндө, ошонун нормасы, ошонун патологиясы жөнүндөгү илим бул гистология. Ал эми ошо ткандар клеткалардан турат. А клеткалардын патологиясын, нормасын, өзгөрүшүн, нормасынан сырткаркы измененияларын, то есть өзгөрүп кетишкен клеткаларды изилдөө бул цитология илими деп эсептелет. Ошондуктан отдельный гистологический, анан кийин цитологический лабораториялар бар. Азыр эми сиз баягы эфир сыртында айтып койбодуңузбу? Гистолог деген диплом, баягы сертификат берилет сизде бар депчи. Ошо гистология боюнча изилдөөдө кандай сизде мүмкүнчүлүктөр бар ушуну айтыңыз? Эми мындай, ол азыркы мезгилде сертификат деген нерсе пайда болду. Атайын ошондой жумушка уруксат алган, ошол жумушка татыктуу болгон киши дегендей сөз. Ошол киши гана бул жумуштарды аткара алат деген сөз пайда болуп калды. Мына бул 20-жылдардан кийин Министерство юстициядан атайын 5 жылга сертификат берилет. 23-жылы, акыркы жолу 23-жылы алганбыз. Ошондо
Министерство юстициядан атайын комиссияның жиынтығының негізінде врач судмед эксперт, ошонун арасында врач судмед эксперт гистолог, врач судмед эксперт химик, врач судмед эксперт биолог деген сертификаттар берилет отдельно. Мисал үчүн мен как судмед эксперт катары врач судмед эксперт тирүүлөрдү, өлүктөрдү, жабырлануучуларды экспертизадан өткөрүү боюнча атайын менде сертификат бар. Андан сырткары соттук медициналык гистолог деген отдельный сертификат. Ошол гистологияны түшүнгөн, гистологиянын бардыгын аткарган киши гана ошол нерсени экзамендерден өтүп ала алат. Бардык эле эксперттер аны ала албайт. Ошондой негиз бар. Ошондуктан мына Ош областтык соттук медициналык экспертиза бюросунда менде гана бар андай сертификат. Судебный гистолог деген. Ага эми 44 жылдык тажрыйба бул оңой эмес. Бирок ошентсе да бай иретимен баштайлы. Эң биринчи келген күнүңүздү эстесеңиз, анан бул кесипти сиз өзүңүздүн калооңуз менен тандадыңызбы? Ошол боюнча айтыңыз. Эми мен өзүм бүткөндө хирург квалификациясын алганмын. Областный больницада 1 жыл интернатта хирургия боюнча общая хирургия деп койдулар. Ошол хирург деген дипломду удостоверение алгандан кийин мен онкологиядан иштей баштадым. Онкология больницасында ал мезгилде онкологический диспансер дейтиле, ошол жерде баштаганмын жумушумду. Обычный онколог, то есть хирург-онколог болуп баштаганмын. Прием онкологический приемдорду кылганмын. Ошондо иштеп баштаганмын. Андан кийин ошол жерде иштеп жүргөн мезгилде мага бир ушундай всесоюзный бир путевка ушундай вактыма түшүп келген. Ал мезгилдеги Ленинград шаарында Ленинградский ГИДУФ деп коет эле. Ленинградский всесоюзный Ленинградский институт усовершенствования врачей деп коет ал мезгилде. Ошо ГИДУФ Ленинградский деп коет эле. Ошол жерден мен общая патология человека деген эмеде темадагы 4 айлык курсту өткөнмүн. Это всесоюзный болгон. Ал мезгилде өтө күчтүү знания берген. Мен ошонун негизинен биринчи врач болуп калыптанганым, как морфолог катары, как гистолог, как патанатом, как судмедэксперт болуп калыптанганым ошол жерден башталган. Бирок мен 84-жылы келгенден кийин мен уже өзүмдүн хирургдук ишими, онкологдук ишими аткарып жүрдүм. Ал жердеги 6 жыл иштедим. Анан Советский Социалистический Республик мезгилинде Союзда ушундай эксперимент башталган. Биз ошол жерде окуп жүргөн мезгилде бизге айтып атышкан. Şu патанатомический служба, патанатомдорду башта ар бир больницанын өзүнүн патанатомический отделениясы болор эле. Ушул патанатомический службаны отдельный служба кылабыз. Например, онкологическая служба, кожвенерологическая служба дегенде отдельный больница, отдельный учреждение кылабыз деген ошондой программа чыккан Союзда. 83-жылдан 88-жылга чейин Россия Федерациясынын кээ бир областтарында, анан кийин Прибалтика республикаларында, Латвия, Литва, Эстонияда, Азербайжанда бул эксперименттер өткөн. Ошону уюштурушкан. Себеби патанатомический служба бул негизи бул экспертный служба болуш керек деген понятие болгон ушул мезгилде. Патанатомический служба диагнозду коюп берет. Таза диагноз коет. Врачтарды ошибкасын текшерет, ошибкасын чыгарат, ошолорду оңдойт, ошолорго керектүү мындай бир жакшы жолдорду көрсөтөт, жыйынтыктарды эметет деп ошондой ой пайда болгон. Себеби патанатомия теги главврачтын көз карасы астында болгон отделение болгондо, ошол главврач кандай диагнозду кой десе, ошондой диагнозду койгонго көпчүлүгү аргасыз болушкан. Себеби ал патанатом подчинен главному врачу. А показатель больницы именно зависело эмеден ошол патанатомдордун жыйынтыгынан зависит эткен да.
Ошондой нерсе пайда болгон. Чтобы независимая оценка болуш керек. На врачтардын кыймылын дагы, действиясын, операциясын дагы, диагностикасын дагы туурабы, туура эмесин ошо врачтар ушу тыкандарды изилдеп туруп анан диагноз коюшкан. Ошонун негизинде акыркы диагноз болгон да. Анан өзү билем, анан главврач өзүм билем болуп калган, шарт болуп калган. Панибратство болуп калган. Врач көзүн чукубайт, андай мындай деген сөздөр болгон. Ошолордун баарын жоготуш үчүн Союзда ушундай нерсе пайда болгон. Ал келип туруп 88-жылы биздин Бишкекте республика Союз боюнча ошондой приказ чыккан об организации патологоанатомических служб в стране деген приказ бар эле. Ошол приказдын негизинде Кыргызстанда, Бишкектин өзүндө бир отделение Республиканский клинический больницанын патологоанатомический отделениесинин негизинде, ошонун базасында Республиканский патологоанатомический бюро уюштурулган. Ошол мезгилде бир жылдан кийин, бир жыл изучать этишип туруп, анан кийин областтарда дагы уюштуруш керек деп 89-жылы Кыргыз Республикасынын министрлер Советінің кабинетінен тегі саулықты сақтау министрлігінің тармағында, то есть ошо министерствода ушундай приказ даярдалган об организации патологоанатомических бюро областей республик деп. Бирок, к сожалению, единственный и башка уюштурулган жок, только бизде Ошто уюштурулду бул нерсе. Башка жерде уюштурулган жок. Жалал Абадта уюштурулбады. Себеби эмнеде болду агай? Себеби ошол мезгилдеги даяр специалисттерден завис этти. Аз болчу да? Аз болчу. Ошол мезгилдеги врач-патологоанатомдордун знаниясы, ошол мезгилдеги даяр врач-гистологтордун, врач-цитологтордун көлөмү же болбосо мындай көптүгү орун ойноду да. Ошол мезгилде Ош областы болчу. Ош областы Жалал Абад, Баткен чоң болчу. Ошол мезгилде бизде абдан көп болчу специалисттер ар бир райондордо. Ошолорду биз бириктирдик. Анан 91-жылы Жалал Абад өзү бөлүнүп кетти, бирок Жалал Абад областы дагы эч кандай мындай бюро уюштурган жок. Себеби билбейм. Себеби ал жерде керек болчу воля бир какой-то специалист болуш керек эле, бирок жетекчини коюш керек эле. Алар андай да кылган жок. Организация жөнүндө приказ да чыгарышкан жок. Менин билишимче да. Эми биз кошуна элебиз го. Ошол боюнча калып кеткен. Скөлдө болгон жок, Таласта болгон жок, Нарында болгон жок. Потому что ал мезгилде ошол специалисттер азыгына байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Сиз азыр Ленинградка окуп келип атпайсызбы? Сиз өзүңүз эле барып окудуңузбу же дагы көп специалисттер бар деп эле? Жок, патанатомия боюнча общий патология человека деп койгон ал курстун өзүн. Анан кийин мага ошондой возможность болуп калды. Мени менен отдельно ошол профессор Хмельницкий, анан профессор Некачалов деген эки агайлар бул жактан мен кетип атканда атайын баштагы илгерки мезгилдеги письмо доверия деген болчу эле. Союз мезгилде. Ошондун письмонун негизинде мага отдельный врач жардам беришти. Сабак саат 3-кө чейин болот эле, биздин негизги сабагыбызчы. А 3-төн кийин 5-ке чейин профессор Некачалов экөөбүз дагы заниматься этет элек. Чисто гистология, чисто ткандарды кантип көрөбүз, кандай диагноз коебуз, кайсы жерин написать этебиз. Мына клетка мындай болот экен, мына ткан мындай болуп турат дегенден башка. Кадимки адамдын денеси менен? Кадимки адамдын денеси. Анын тирүү адамдын эмеси тканы, анан өлүк адамдын тканы. Канча жашыңызда бардыңыз? Ошондо 84-жылы мен 26 болуп каламбы? 26 жаш болуп калат экен, 25-26 жашымда барганмын да. А сиз үчүн мындай таң калыштуу же коркунучтуу болгон жокпу? Жок. Себеби биз жанагы эме окуган мезгилде эле бизде өтө катуу ушундай патанатомия боюнча, анан бизде анатомика деп коет эле Бишкекте. Ошолор көп кирет элек. Биринчиден эч кандай андай сезим менде болгон жок.
Шынын айтайын, ал коркуп кетип, жосун башка болуп, андай өлүк адамды көргөндө башкача адамдар ар кандай кабыл алат да. Менде андай сезим болгон жок. Чочуп кетип. Башында студент мезгилде болгон эми ал кийин билинбей эле калды. Кийин биз өлүк адамдар менен иштедик. Тирүү адамдар менен операция кылып, ошого канды көп көрдүк. Ошодон мага билинбейт окшойт деп ойлойм да. Ленинградтан окуп келдиңиз агай. Анан СССРде жанагы мезгил башталды деп атасыз. Патологоанатомдун өзүнчө бөлүгү окуп мектепчи. Сиз келгенде бизде Ош областында бөлүнүп даяры беле же келгенден кийин сиздер кандай? Абсолютно эч кандай даярдык жок болчу. Ал республика боюнча бизде эч кандай даярдык жок болчу. Алар ошо республиканский бюрону ошо бир кичинекей республиканский клинический больницанын отделениясынын негизинде эле уюштуруп коюшту. Бирок отдельно морфологический корпус мединституттун морфологический корпусуна эмечти, чогултушту специалисттерди. Ошол жерде бюро деп атап койду. Бирок негизи ал бюро ошол республика боюнча организацион методический центрлер болуп калды да. Организацион методический. Мындай кылыш керек, мындай кылыш керек көрсөтмөлөрдү даярдап берген центр болуп калды. Ошол мезгилде. Ошол бирок мына башка областтарда эмнегедир уюшулган жок. Бизде гана Ошто уюшулду. Ошодон бери мына азыр ал служба патологоанатомический ОПАП деп коет. Патологоанатомический служба кадимкидей областтык учреждение болуп иштеп келет. Азыркыга чейин. Жылда ошол 20-25 жылдыгын өткөзүштү, 20 жылдыгын, 30 жылдыгын белгилешти. Атайын как служба катары. Единственный ушу Ошто гана ушул служба иштеп атат деп ойлойм да. Себеби республикадагы республиканский патологоанатомический бюро азыр только ошо Бишкек үчүн иштеп атабы деп ойлойм. Потому что ошол жерде Бишкектен келген аутопсийный биопсийный материалдарды менен иштейт. Вскрытие ошо Бишкектен түшкөн больницалардан түшкөн туруптарды вскрытие кылып изилдешет. Анан башка азыркы мезгилде ошо биринчи башталгандагыдай организацион методический центр катары республиканский бюро иштебейт азыр. Андай акыркы руководство последний мына 10 жылда өзгөчө последний 10 жылдан бери бир дагы методический указание да алган жок. Патологоанатомический бюро мен алар менен байланышкан күнүгө көрсөтмө да жок. Мындай иштегиле деген нерсе деле жок. Даже обычный категория врачтардын категориясын өткөзүп берүү мына кармалып атат. До сих пор мына 10 жылдан бери почти что. Врачтар без категории иштеп атышат. Врачтар айлыгы аз болуп атат. А республиканский патологоанатомический бюрого мындан 2 жыл башта жүргүздү, өзлөрүнө гана аттестацияны жүргүзүп, аларга берди категорияларды, а биздин патологоанатомический бюро область Оштуку калып кетти каралбастан. Хотя документтердин бардыгын убагында бергенбиз. Ошол үчүн азыр врачтарыбыз, врач-патологоанатомдор, врач-гистологдор, врач-цитологдор азыр без категории айлыгы аз алып иштеп атышат. Азыр бул категория алган дегенде бул айлык акыга эле тиешелүү окулабы же андан сырткары мисалы жумуш ордуна дагы мисалы кичине көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр арта беле мисалы? Ооба. Эгерде категориясы болсо, негиз биринчиден айлыгына таасир этет. Айлыгына таасир этет. Башта высшая категория дегенге жарым ставка 50%га жакын айлык төлөнөт эле. Азыр жок. Мисалы үчүн, ошол врач бир ставкада 10 миң алып аткан болсо, колуна, а высшая категория эмес категориясы болсо, ага обязательно 5 миң кошулат эле. Азыр андай жок. Балдар калып кетет. Азыр айлык көбөйдү. Айлык көбөйгөндө категориянын эмесен канча миңдеген сом айлыкты аз алып атышат азыр. Ал булса непосредственно ушу республиканский бюронун республиканский методический центр, организацион методический центр республики. Эми азыр илгеркидей эле ар бир районда, ар бир мындай областтык центрлерде патологоанатомдор бар. Эми алар ошо больницага иштеп атышат да. Больницанын тиги главврачына көз карагандалар. Мурдагы система болуп калды.
А биз ошол мезгилде 89-жылы уюшулган ойлор, ошол мезгилдеги жаңандай башынан союз мезгилде келгенде эмне үчүн бул служба өзгөчө отдельный болуш керек, врачтардан, то есть главврачтарга зависеть этпей өзлөрүнүн мнениясы болуш керек деген принцип баардыгы жок болуп кетти. Жок болуп калды да. Ана эми иретимен кетели да, эң биринчи экспертиза жасаганыңыз эсиңизде, анан кандай сезимдер болгон? Да, болгон. Ол биринчи экспертиза жасаганым эми ол эми патанатомия эле, экспертиза эле. Онкологияда 83-жылы биринчи жолу ошо эмеден рактан каза болгон аялды текшергенмин. Полный текшерип, опухоль желудка, ашказандан кеткен, операция кылган, ошо мезгилде кылышкан хирургтар. Андан кийин кайра дагы келген, метастаз кетип калган. Ошо боорго, өпкөгө метастаз кетип калат да. Операция негизги опухольду алып салган ашказандан. Эме кылып операция кылышып, резекция кылып баарын алып салган. А бирок канча убакыттан алып 6-8 айдан кайра келип жатып, химиотерапевтический отделениеде химия алып ачкан мезгилде ошо эле каза болуп, ошондо биринчи жолу текшергенмин. Кандай сезим болгон? Ошондо чынында өз колум менен, эми мен ага чейин тиги үстем мезгилдеги нерселер болгон да, аларды эметчүбүз, эми экспертиза патанатомия кафедраларында ошондой жүрүшчүбүз. А бирок мында өзүң как ответственный врач, сен эметсиң деп ошондо мен өтө көп саатка чейин караганмын да. Ар кайсы ткандарын алып, ошол боорго кетип калган, өпкөгө кетип калган жанагы эмелерди, узелдердин баарын алып, баарын изилдеп, аны өзүм кайра гистологический эмеден көрүп ткандарын, мынандай типтеги опухоль экен, мынандай типтеги эме экен, бул злокачественный, мынанысы болсо злокачественный железного характера, же болсо злокачественный мындай фиброзного характера, же болсо соединительный тканного характера деп ошонун баарын анықтайт да. Ошонун негизинде химиотерапия берилет. Точно химиотерапия. А гистологияны туура койбосоң, онкология иштей албайт. Ошол гистологический тип коюлганда гана анан лечение башташат алар. Химиотерапия. Мына дарыны коюш керек экен депчи. Эми сиздердин ишмердүүлүгүңүздө мисалы өлүмдүн себебин аныктайсыздар да? Ооба. Анда өлүмдүн себебин аныкталган анда. Мисалы таң калтырган кайсы болгон сизде көбүнчөсү? Кандай таң калыштуу окуяны байкагансыз? Таң калыштуу окуя көп эле болду го. Ал таң калыштуу окуялар мындай болот. Обычно мисалы үчүн өзгөчө таң калыштуу окуялар экспертизада болот, судмедэкспертизада. Потому что жаткан каза болгон кишини алып келип тастап коет. Эч кандай же аты жок, же эмеси жок, текшерип баштайсың. Баардык органдар текшерип эметесиң да, ошо изилдеп чыгып өзүңүн оюңду жазасың да. Ол как судмедэксперт катары өзүнүн оюн мынандай ойлойм, мына ткандарды алдым деп баардык эмелердин изменениялерин жазып чыгат. А ошо алган ткандарды изилдеген гистолог, мен изилдейм. Ошол баарын совокупносын чыгарам да мен заключение берем. Мындай изменение, жүрөгүндө мындай изменение, почкасында мындай деп. Ошонун баарын жыйынтыгын карап туруп, судмедэксперт, вскрытие кылган киши. Ошол анан кийин берки судебный химияда мисалы алкоголь барбы жокпу, отравляющий вещество барбы жокпу, анысын алды. Биологияда, судебный биологиядан дагы мындай группа экен, мынандай экен деп өзүнүн жыйынтыгын берет. Физико-техникада да, мынандай экен деп, физико-техникада бир какое-то орудие болсо, мисалы орудие преступления болгон болсо, да, мынанын негизинде болушу мүмкүн десе, ошолор баарын жыйынтыктап келип, ну все равно причинасын аныктаганда судебный гистологиянын жыйынтыгы биринчи очередде турат да. Гистология. Ошонун негизинде көргөндөрүн баарын жыйынтыктап туруп, судмедэксперт диагнозу мынандай болуш керек деп. А тиги жерде гистологический типтерден бери коюлган болсо, ол первичный и окончательный диагноз болот. Гистологдун заключениясы. Ошону карап туруп анан диагноз коет. Судмедэксперт. Диагноз коюлганда мисалы таң калыштуу бир жагдайларга туш болгонсузбу? Не эсиңизде калган? Ошол биринчи келип иштеп баштадыңыз, анан кийин ишмердүүлүгүңүздүн арасында 44 жылдын ичинде.
Анда көп эле болду. Мисалы үчүн знаменитый кишилерди да эметтикте аттарын айтпай эле коеюн. Мына знаменитый кишилерди скоропостижный смерть болуп калат да. Бул эмнеден каза болду деген Сырдуу өлүмдөр. Сырдуу өлүм. Анан денесинде сырткы дегеле бир жаракат жок. Жакшынакай жатат. Эч кандай айрылган жери жок, сыйрылган, бычакталган же болбосо мындай кесилген жерлери жок, сынган жери жок, эч нерсеси жок. Ал ойлойсуң биринчилен, эмне каза болушу мүмкүн дегенде, көбүнчө эле врачтар ойлойт, жүрөктөн дейт да, өпкөдөн дейт, мүмкүн почкадан, мүмкүн печенден. Ошонун арасында андай текшерип караганда чыгып калат. Да, менде болгон мындай знаменитый кишилерди вскрытие кылганбыз. Ал жерде барлыгы карап турушат. Ошондо бир кишини, өтө белгилүү бир кишини вскрытие кылганбыз. Биз ойлогонбуз, бир алкогольный интоксикация болсо эмнеден болгон окшойт деп. Себеби реанимацияга түшөт да 2 күндө өлүп калат. Анан текшерип келсек, почкадан чыкты. Биз ойлогонбуз, алкоголь, же болбосо башка, же болбосо бир отравляющий вещество, бир нерсе болду окшойт. Отравление алкоголдан же болбосо деп ойлогонбуз да. А фактически баарын изилдеп келсек, эч нерсе жок. Почка, острый болгон, подострый нефрит болгон. 2 күндүн ичинде эле почка отказ кылып, ошодон эле уремеден өлгөн да. Ошондой нерсе болот. Андай да, аны ачып текшермей сайын билбейсиң аны. Ичинен жүрөктөн кетти, башкасынан. Жүрөк деген карасак таптаза. Өпкө деген таптаза. Биз ойлогонбуз, өпкөдө да бир бала болсо керек деп ойлодук. Туберкулез андай мындай болуш керек, алак кишилер. Жашына карап туруп 50 канча деле болчу, может быть, жүрөктөн окшойт дегенбиз. Мээден окшойт дедик, мээ баары таза. Головной мозг демейді. Анын барлық органдары ичкилер бары жакшы. Ошо почка гана увеличен, 2 раза увеличен почка. Анан текшерип, психологически текшерип эметтик. Кийин Министерство здравоохранения сурады, материалдардын баардыгын бердик, а биз койгон диагноздор подтвердить этти кийин. Текшеришти. Ушундай нерселер болот көп. Табышмактуу болгон барбы жагдайлар? Табышмактуу болуп калып кеткенби? Табышмактуу болуп калып кеткен. Ооба. Табышмактуу болуп калып кеткен нерселер да бар. Ал мына акыркы эле мен айтайын да. Акыркы мына 10-чы жылдагы тополоңдогу табышмактуу болуп кеткендер толтура. Июнь окуясындагыбы? Ооба. Табышмактуу болуп кеткен. Ал эми өзгөчө вопрос, бул жөнүндө аны раскрыть этип, онун баардыгын изилдеп, онун баардыгын через организм өткөздүк да. Мисалы мен как детекция өткөздүм да. Азыр ошонун көп нерсесин айтышка да болбойт. Морально не имею права. Ошондуктан көп эле нерсе табышмактуу болуп калды ал жерде. Себеби көпчүлүгүнө биз казып жерден кайра казып алып текшердик. Чирип кеткен ткандарды текшердик. Эксгумация деп коет. Анда эч кандай сөөктө, же болбосо башка бир мындай сөök органдарында, костный ткандарда какое-то изменение болсо гана ошол гана калат да. Калган мягкий ткандардын баардыгы, мына жумшак ткандардын баардыгы аутолитический изменение болуп, өзгөрүп, совсем чирип калат. Андан эч нерсе таппайбыз. Восстановить эте албайбыз да. Сөөктө калып, же болсо октон, же какой-то катуу нерселерден болуп сынып, андай мындай болсо, баш сөөктөр, кол сөөктөр, бет сөөктөр ошолордон да сынган жери бар экен деген эме табышыбыз мүмкүн. Причина действиялеринин каза болгонун аныкташ кыйын. Предварительно гана эме берилип калат анда. Азыр эми көбүнчөсү баягы домат коюп, мисалы кечүү колду болду, өлдү деген сыяктуучу. Анан эгерде текшерип, вскрытие кылганыңыздарда, ал чынында өзүнүн ден соолугуна байланыштуу өтүп кеткендер барбы? Толтура. Да, көбүнчө азыр адамдар кандай? Эмне болсо эле өлтүрүп койду дей беришет да. Ана кишилер менен жүргөн, ошо кишилер менен чогуу болгон, ушулар гана бир нерсе кылып койду дей беришет да. Фактически текшерип, баардыгын текшерип чыксаң, ал өзүнүн эле жүрөгүнөн өлүп каза болгон. Көбүнчө ушундай, көп жүрөк системасындагы патологиядан, инфаркттан, острый какой-то кардиогенный изменениядан каза болот адамдар. Или инсульт, или какой-то уже скоропостижный, или тромбоэмболия, легочной артерии деп кайтала деп. Ошолордон внезапно каза болот. Внезапно каза болгон случайлардын бардыгы
предмет изучения судебной медицины, да, табышмактуу. Ага тергөөчү киришиш керек. Тергөөчү вопростарды конкретно бардык вопростарды коет, ошол вопростарды конкретно отвечать чыгыш керек. Анын үчүн бардыгын изилдеп чыгышыбыз керек да. А тескерисинче болгончо мисалы бул өзүнүн баягы өлүмү менен өлдү деп, бирок чындап келгенде киши колду болгондор да барбы? Толтура алар да ошондой. Да, деп коет да, анан ошон үчүн эксгумация кылынат да. Мына мисалы үчүн байкап калышат, аны шашып ушуп жанагы эптеп жанагы преступлениени сокрывать этиш үчүн тез көмүшөт. Преступниктер ушундай. А өзгөчө бизде мусулманда кандай? Өзгөчө мына өзбектерде, өзбек туугандарыбызда ошол эле коюш керек да. Ысыгын да коюш керек. Ой, интересно. Оны текшерип эле койсо болбойбу? Текшерип бар эметтеп, анан ошол жерден ыйлап сыкташып анан көмүп коюшат. Анан тиги аялы же кызы же баласы же бир тууганы анан кийин ыйлап сыктап ушуну бирөө муналарды өлтүрүп койду. Мындай эле болушу мүмкүн. Жа уулап койду, уу берип эметип коюшту деп заявление жазса, ошо көмгөндөн кийин бир аз убакыттан кийин болсо, бир 1-2 суткадан кийин свежий болот. Ткан чирип кете элек. Ошо мезгилде таап калса болот любой патологияны. Да, табабыз көп болот андай. Ал ошол туугандардын уруксаты менен болот, Ал туугандардын уруксаты. А эгер эме убакыт өтүп кетсечи, мисалы 1 айдан кийин, 2 айдан кийин деген убакыт. Көпчүлүк ошондой болуп атпайбы? Убакыт өткөзүшүп, чырчуу болуп жүрүшөт, эксгумация кылдырабыз дейт, туугандар мунусу кой дейт, тиги причастный кишилер бар арасында, алар кылдырбаганга аракет кылат, акыры баары бир заявление жазбаган кылсак, уже убакыт өтүп кетет, чирип кетет. Анын ичинде ткандардагы болгон изменениялер баары кетип калат. Анда сөйөктө гана бир нерселерди тапсаң, сынык-пыны кандай мындай болушу мүмкүн. А ткандардан өзгөрүп кете электе бычактын же болбосо жанагы октун, пулевой эмелер, ошонун издери калышы мүмкүн. Ошо внутренний органдарды октун өзү калышы мүмкүн, же чыгып кетиши мүмкүн. Ошо ткандардан эметсек болот. Восстановить этип калсак болот. Эми азыр вскрытиядагы бир аз кызыктуу суроолор бар эле. Өлүмдүн убактысын аныктай аласыздарбы? Өлүмдүн убактысын, да, өзүбүздүн, да. Время наступления смерти деп обязательно коет. Качан өлгөн, примерно качан убактарда өлгөн, саат канчада эметкен деп свежий вскрытие болгон мезгилде аныктаса болот ал нерселердин бардыгын. Мына эмне үчүн келгенде шарт вскрытие кылыш керек деген себеби ошодон. Ал жерде өзүнүн методикалары бар. Определение времени наступления смерти деген. Толтура методика бар. Ошол методикаларга салып эметебиз. Ошо убактысын мына келгенде температурасы мынанча, температурасы сырткы эмесинде мынанча, прямой кишкеде мынанча, ошол мезгилдеги аба районунун температурасы мынанча деп туруп, ошолордун баардыгын соответствовать этип, чогултуп келгенде өзүнүн формулалары бар, ошол менен чыгарса болот. 44 жылдык тажрыйбаңызга таянып, мисалы мейтти көргөндө дароо эле бир алдын ала бир аз жыйынтык чыгара турган нерселер барбы сизде? Нелерине карап жыйынтык чыгара аласыз? Эми ал көбүнчө эле жанагы судмед экспертизадагы травма менен келген адамдарга ушундай кылса болот. Да, травматический шоктон каза болуп туруп, байкуш ана бутунан эки жерден сыныптыр, буягы мынтип кеттир, бул жерде айрылып кеттир, башынан кан агып турат, значит, черепно-мозговая травма болуптур деп сразу аныктаса айтсаң болот, сыртынан карап туруп элечи. Обычно. Место происшествия деп коет, жанагы кылмыш болгон жер деп коет. Бул судмед экспертизага тиешелүү нерсени айтып атам, патанатомияга эмес. Место происшествия чыкканда судмед эксперт как член оперативной группы чыгат. Тергөөчү чыгарат судмед эксперт. Ошол жерден биринчи көргөндө огнестрельное ранениеби же тупая травмадан каза болгонбу, таштанбы, жыгачтанбы, эмнеден каза болгон, ошолорду бир тупой нерседен каза болду, ошолорду аныктаса болот. Бычактан болдубу? Эми бычак менен көбүнчө бычак сайып өлтүрүп коюшат го. Аны биринчи эле караганда байкаса болот ал нерсени. Да, возможно, первопричина смерти ушул болушу мүмкүн депчи. Повреждение жизненно важных органов, внутренних органов, или обильное кровотечение, обильное внутреннее кровотечение или внешнее кровотечение, сыртка аккан же ичине аккан. Мындай. Көбүнчө пулевой ранениялер көбүнчө ичине кетет да. Ичинде болуп калат. Кан сыртка да чыгат эми, если эгерде огнестрельное пулевое ранение черепи болгон болсо, естественно, сыртка көбүрөөк чыгат мээден.
Денеде, грудной клеткада, көкірек клеткада, ички клеткаларда чыкпайт да. Көбү ичине калат да. А вскрытый кылганда гана табасың анын кайерсин нерсе повреждение эткен, кайерден кан агып атат. Эксперттер деле жаңылышы мүмкүнбү? Анан жаңылса мисалы кандай жаза бар? Эми аны жаңылышы мүмкүн. Аны эч кандай эксперт бул Адам фактору. это бул адам да все-таки биринчиден адам. Жаңылышы мүмкүн. Биринчи эмеден мындай опыты аздыгынан болушу мүмкүн. Же болбосо невнимательно осмотр кылып ошону аписать эткенден болушу мүмкүн. Анда болот андай нерселер турмушта көп. Анан кийин атайлап ошол эмени башкача кылып жыйынтык чыгарган учурлар да бар да. Мына Тополоңдо да болду да, андай нерселер болду да. Мен конкретно мына эксперт айтпайм. Андай эле болду да. Алар андайлардын үстүнө иш козголду да. Тергөөчүлөр иш козгоп, повторный экспертиза кылып, кайра текшертирип, кайра эметтирип, ошонун туура эместиги аныкталган учурлар да болду да. Туура эмес берилгендиги тууралуу. Ошон үчүн аларга атайын жаза бар. Обязательно. Заведомо ложное заключение деген судмедэксперттер үчүн. Атайлап мындай туура эмес жыйынтык берген деген эме бар, статья бар. Ал статья менен канча жылга чейин жазылганы мүмкүн? Ну эми анын өзүнүн немелери бар, соттук отурумдар болот. Ошодогу жана тергөөчү кайсыл эме менен алып барды. Тергөөчү кайсыл эмеге мындай статья менен алып барды. Ошого тыянактары туура келеби? Же бир нерсесин калтырып коюп туруп алып кетип, мени аны алып чыктыбы? Ал толук тергөөчүдөн зависит этет. Тергөөчү кандай кылып алып барса, материал диаланы сот ошого карап гана жыйынтык кабыл алат да. Ага эми сиздин практикаңызда канча жаштан канча жашка чейинки адамдардын баягы экспертизасын жүргүздүңүз? Жаш балдар болду. Ымыркай жаңы төрөлгөндөн баштап глубокий старостага чейин. Старост. Глубокий мына карган адамдарга чейин. Эң оор кайсы сизге? Жаш балдар. Жаш балдардын өзүнүн физиологический көлөмү кичине болгондуктан, органдар до конца развивать этип ордуна келбектигинен, анын массасынын аздыгынан, кандын көлөмүнүн аздыгы, кан агып чыгып кетип калат. Ошол эменин возрастная особенность младенца или детей очень важная, да? Очень трудно алардын диагностикадагы. Алар эмне себептен түшүп калышы мүмкүн? Эми алар деле кадимки эле чоңдордой эле ошондой оорулар пайда болушу мүмкүн биринчиден, оорудан болушу мүмкүн. Экинчиден өзгөчө балдардын жана травмасы, автотравмалар, жагында жыгылып калып эметип, ушундай каза болуп калгандар көп да. Анан кийин да өзгөчө мына акыркы мезгилдерде аутоиммунный процесс, аутоиммунный болезнь дегендер пайда болду. Бул жөнөкөй сөз менен айтканда? Бул жөнөкөй сөз менен айтканда, мына иммуны өзүнүн жанагы өзүнүн иммунитетинин башкача болуп, алсыздыгынан биринчиден, алсыз эмес күчтүүлүгүнөн да болуп кетиши мүмкүн деген эмелер. Алсыз эмес, анан мына башкача бир организм башкача реакция кылган оорулар да бар да. Анан сырткары наследственный эмелер бар. Тубаса оорулар бар. Генден генге өткөн, ошолордон эметиши мүмкүн, өтүшү мүмкүн. Алар да көп да. Азыр көбөйдү да, андай нерселер көбөйдү азыр. Себеби биринчиден мына илимдин диагностиканын өнүккөнү болуп атат. Ошол нерселер чыгып атат. Биз билбеген нерселер. Экинчиден мына чөйрөнүн талабы, анан кийин ушу чөйрөгө тарап мына заманга жараша мына тамак аштын колдонулушу, аны беспринципно колдонулушу, экинчиден мындай жакшысын деле жаманын деле айырмалабай колдоно берген деген, ошону балдар, жаш балдарга көбүрөөк берген, ушулардын баардыгы обязательно бир какой-то нерсесин чыгарып атат да, кошумча ооруларды пайда кылып атат. Эми азыр жумушуңуздун ордугун айтып берсеңиз, жумушуңуз канчалык оор сиз үчүн?
Мен үшін эми андай деле оор эмес мен үчүнчү. Мына мисалы үчүн судебный гистология, патанатомиядагы биопсия, исследование операционного материала, мисалы үчүн операция жасайт, операция жасап туруп, мына ушул жерде не бар экен билбейм, какой-то опухоль бар окшойт. Бул злокачественный же доброкачественный деген эки эле вопрос турат ал жерде. Ошондо злокачественный болсо кайсыл типтеги злокачественный, доброкачественный болсо доброкачественный опухоль. Ал удален опухоль, и все, это лечение этим заканчивается. А вот злокачественный болгондо, он тип, кандай тип? Азыр мына мисалы үчүн бул жерде биз эмени жасай албайбыз. Мисалы үчүн злокачественный процесс экен, анын ичинде да тебе мына высокодифференцированный аденокарцинома экен, же болбосо низкодифференцированный, же болбосо какой-то бир скир, же болбосо мындай бир рак щитовидной железы экен деп диагноз коюп коюшубуз мүмкүн. Коебуз аны. Ошонун негизинде лечение болот. А бирок ошону конкретно акырына чейин мынасы мынандай экен деген диагностический тесттер пайда болду да. Азыр гистохимия деп коет. Гистохимия деп коет. Иммуногистохимия деп коет. Любой опухольду кандай резидентность, андай резидентность дегени мындай күчтүү, катуу рактардан мындай тез кете тургандан, аз мындай чай өсө турган рактардан деген нерселери бар. Анан мына тканга тез өтө турган злокачественный опухолдор бар. Ошолорду аныктоо да гистохимия керек. Гистохимический, иммуногистохимия деген керек. Алар бизде жок. Алар, мисалы үчүн, мен да даяр эмесмин мунага, андай аппаратыбыз да жок. Мына аны кылыш үчүн мына бирин тканды алып туруп, Москвага же башка жака жөнөтүп атышат. Же Казакстанга. Азыр практикада бар. Ушуна жөнөтөсүздөр да? Бар. Азыр мына лаборатория пайда болду го. Евролаб, дагы бир балла деген толтура лаборатория пайда болду. Ошолорду эметип атат. Алар дагы через ошол центрлерден өткөзүп келип атышат. Эми ал диагностикалар өтө эле кымбат диагностика. Өтө эле кымбат. Мисалы үчүн айтайын, гистохимические исследования одной ткани, одного объекта бир тканды. Мындан жалаң айтпайм, мына где-то 7-8 жыл башта Бишкекте не деген эле лаборатория бар эле. Ошолор жасайт эле, алар да через ошол жерин эметип туруп, анан Москвага жөнөтүшөт эле. Ошолор 18 000 эле. Бир объект. Ойлоп көрөм. Азыр эмес үчүн несколько объект алып калышы мүмкүн. Азыр өтө эле кымбат. Алар 30 000 ашык болсо керек. А оны мына эл көтөрө алабы, ошондой нерселер көтөрө албайт. А эң оор вскрытие кайсы болгон? Ең оор вскрытие мен үчүнбү? Мен үчүн андай оор деле болгон жок, ошо баягы Эсиңизде калган. Эсимде калган ошо знаменитый бир кишини эметкенде ошол да болгон. Мен ойлойм. Андан башка дагычы? Андан башка Аялдарды мисалы. Эми аялдардын өлүмү боюнча көбүнчө эле жана материнская смертность деп коет. Мына боюнда болуп, роддомго барып, ошоктон каза болуп калгандар көп да. Материнская смертность. Ошол эмнеден каза болду деген диагноз оор диагноз, трудный диагностика да. Ошондой эле болгон. Мен ошо объединенный бюро мезгилде областное управление здравоохранения ушу материнская смертность боюнча эмеде штабта башчы болгон. Ошондо единственный ошончо эметип бир жыйынтык бергенбиз. Азыр айта берейин. Атын айтпайм, просто Араван райондук больницасынын гинекологу боюнча. Биз атайын материалды тергөө өткөзүп бергенбиз да, патанатомия. Экспертиза ал мезгилде да экспертиза чогуу болчубуз, бирок ал жерде патанатомический деп эксперт кылган эмес, патанатомда жасаган. А биз изилдеп бүткөндөн кийин жыйынтыкты эмеге өткөзүп берип койгонбуз. А ошондо ошол гинекологдун айынан болот абы же кандай? Мүчүрүштүк эмчилик ошондон кеткен. Мүчүрүштүк действительно
протоколдору. Эми ал жерде основной кровотечениеден кетип калган. Кан кетип калган, ошону жакшы байлап, тамырлары жакшы өз оған эметип, өзүнүн эмеси менен аккуратный кылынбай калган да. Байлаган жерлер кеткен. Ушундай нерсе болгон. Эми жумушуңуздар оор чынында. Анан психологияга канчалык деңгээлде таасир этет? Таасир этет экен. Бул мына күнүмкү баягы күнүмкү иш катары тиги киши автомашинасын оңдоп аткандай, же болбосо бул киши жөн эле эмеге операцияга кирип аппендикс алып аткандай эле өзү ушундай эле болот, өзү жумушчу күнүмдө. Эми психологияга таасир эте турган көп нерсе бар. Анын арасында өзгөчө эле мына бир туугандардын өзгөчө аракети. Ошо кирип келет, басып, сындырып, тарактатып, врачтарды уруп. Элби? Ооба. Эл ушундай кабыл болсун. Ошондой эмелер бар да, случайлар болуп атат да. Эмне үчүн кабыл алды дейсиң эмени, жанагы эме врачтарды ургандыгы тууралуу эме атайын эме чыгарды го, мына буйрук той эме чыкты го, закон чыкты го. Мындай катуу жаза көрсүн деген эмелер чыгып атпайбы? Чара көрүлсүн деп. Ошол нерселер болгон да бизде. Өзгөчө биз ошол вскрытие кылган мезгилдерде ошондой тополоңдуу вскрытиелер көп болот. Эшиктердин баары жабылат. Эшиктерибиз баардыгы темир. Аргасында ошо темирлерди чапкалашып, таяк таш-баш менен ушундай айнектерди сындырып андай эле болгон. Түшүнүп турушат, что необходимо, вскрытие кылыш керек. Вскрытие кылбайсыңар, эмне үчүн кыласыңар? Өздөрүнүн туугандарыбы? Өздөрүнүн туугандары. Ошонун арасында заинтересованный вскрытие болбогон заинтересованный кишилер бар. Ошолор кылат. Эми мен ойлойм да. Же болбосо эмнеге ошол каза болгон тууганын диагнозун туура коюп берейин деп аткан биз виноват эмеспиз да. Ошонун ичинде зачинщиктер бар да. Ушундай адамдар бар. Болот андайлар. Андан сырткары кан көрүп атасыздар, ткандарды айтып атасыз азыр. Детально ар бирин көрүп алып туруп изилдейм деп атасыз. 44 жылдан бери ушул жумуш менен алектелет экенсиз. Анан бирде жолу болсо мындай жумушуңузду алмаштырайын, чарчадым деген учур болду беле? Жок. Андай болгон жок. Өзгөчө негизи мына бул эме судебная медицинанын иши өз кызык. Мындай биринчи башталган эмеге эксперттерге кызык да. Мына эметсе мындай болуп экен. Аларга какой-то бир элге белгиси болгон тайналарды окушат, китептерди эметишет, жана материал дела деп коет. Следственный дело. Аларды окушка туура келет. Окусаң ошо кызыгасың. Кызыгуу болот. Ошонун арасында кызыктуу нерселер бар. А бирок ол кызыктуу эмеси да бар да, мындай таасир этет да. Өзүңө мисалы үчүн менде бир случайда айтып берейин. Тройное убийство. Кандай? 3 киши бир убакта өлтүргөн да. 3 киши. Үй бүлөдө 3 киши каза болду деп коелу. Ошол мен место происшествия мен өзүм чыктым. Ал мезгилде мен бу жерде эме болчумун, директорлорум. А бирок ошол дежурство болор эле, дежурство мен дежурством экен. Айына бир жолу, 2 жолу өзүмдү дежурство коет элем. Практиканы көрүп туруш керек да. Анан ошондо кирпичныйде, мына биздин кирпичныйде үйдүн ичинде обнаруживает эмени апасын. Анан 10 жашар бала, 6 жашар кызбы ушундай экөө, үчөөнү өлтүргөн да. А өлтүргөн адамдар ошол үйдүн эгесиздиги аял кишинин эмелери болот, туугандары болот. Анан ал аял ошо эмеге жакын эмес, ал жер эмеге жакын эле, авторунда эмес беле ал мезгилде. Мурун. Ал жерде ошо жерге тамак ташыйт экен, аяк спиртнойлорду алып чыгып сатат экен, ошондой акчасы көп деп ойлогон окшойт да. А фактически үйдүн ичин аңтарып таңтер баарын чакчыркейин чыгарышкан. Место происшествия барсак чачылып жатат баардыгы элечи. Бирок акча тапкан эмес да. Анан тиги аялды акчаны таап бергин деп ургулап бычак менен сайралап где-то бир көп да, 20-га жакын ножевое ранение аркасынан. Анан ножевое ранениеден дагы
бычагы илейип калыптыр, кичине ничке бычак экен. Кайчы менен ургулаган да жонуна. Ошентип өлтүргөн. Ага тиги кичинекей көрүп калды да апасын эметип атканын. Ошол аларды кадимгидей эле муздап салышкан. Экөөнү тең. Басып туруп эле муздап анан түшүп ороп койушкан. Экөө болгон булар. А бирок аны таң амалга чейин мен барганда где-то саат 4 болчу, түнкү саат 4 эле да. Биз карап анан бардыгын тиги жабырлангандардын каза болгондорду бул жака алып келдик. Алып келип эметкен балдар уже оперативный группа уже саат 8ге чейин тапты да, 4 сааттын ичинде. Тигилерди таап. Окуяны өздөрү айтып беришти. Окуяны өздөрү айтып берди. Эми соттук медициналык эксперт болуп иштеш үчүн адамда кандай сапат болуш керек? Биринчиден медициналык образование жакшы болуш керек. В любом случае бардык эле кесиптерге ошондой болуш керек да. Абдан мыкты билиш керек, мыкты билим керек. Биринчиден, анан кийин атайын подготовка болуш керек. Атайын подготовка азыр ушул мына акыркы жылдарда ошондой болуп калды. Обязательно 2 жылдык клиник координатор өтүп атат. Судмед эксперт деле, патанатам деле ошондой болуп калды. Ошол убакыт өтүп, атайын сертификат алат. Бүттү дегенчи, клиник координаторун бүттү. Ошондон кийин иштесе болот. Эми ал иштесе болот, естественно, муну иштейм деген киши өзү наратан подготовленный болуш керек да. Өзү зордоп эле анан кийин мен бирок мына эмемде атайын келип иштейм деп келип анан кайра кетип калган кишини көргөн жокмун. Мен эмемде, практикамда эч көрбөдүм да. Башка бир шылтоолор болуп, башка бир эмесин эметкен эксперттер болду, ошол коммерцияга кызыгып кеткендер болду. Ошондой бир экчөө болду, менде иштегендер. А так бардыгы эле иштеп келгендер иштеп эле атышат. А мүнөзү кандай болуш керек? Мүнөз негизи мындай мүнөз адам менен адамда. Адам менен жакшы мамиле кылган киши болуш керек. Аны сурайсың, эксперт болуп тиги жабырланып келсе сурайсың, анан сени ким урду эле, анан кандай эле, жолдошуң постоянно урабы, же болбосо мындай сени башка балдар эмне постоянно урабы дегендерди бул жерде психология керек болот. Обязательно. Аябай жакшы тергөөчүнүн касиети дагы керек да бул жерде экспертте. Ошондой жакшынака сурап, ошону дерин жеткизип сурап меткен касиет болуш керек да. Антпесе жанагы обстоятельства дела деп коет эменин кылмыш иштин эмеси. Ошол нерсени толтуруу үчүн жакшылап толтуруш керек да. Эптеп кыска эле жазып койбостон ошону глубоко эметип жазган жакшы болот. Ол мына тергөө болгон эле жардам да, капитан. А тергөөчү окуйт да. Эксперт не деп жазды экен деп. Ошону сот да окуйт да. Алар да ошол жазган эксперттин жазган эмелерин внимательно окуп чыгып туруп, анан кийин жана вопростан анан берет да соттагы. Эмнеге урдуң эле? Жок, сени урбай эле, сен жөн эле мындай кичине эле эметип койгон экен. А сен мынандай кылып регулярно урат деп атасың го деген вопростор болот да. А бул жерде бир кичинекей көргөн жериң бар экен кызым. Андай аялдар да бар да. Лишь бы соттотуш керек, лишь бы эметиш керек деген. Ата-энелер бар. Атайын жасатканбы? Ооба. Булар да бар да. Мисалы ишмердүүлүгүңүздөчү ушул эксперт болуп, эмпат адамдар иштей алабы? Кандай? Эмпат адамдар. Мына бир окуяны өзүнө жакын кабыл алып, аны унута албай кечке чейин. Болот. Иштей алабы ушундай адамдар? Андайлар жок. Андайлар иштей албаса керек. Бизде менде андай болгон жок. Мен коллегаларымдан көргөн жокмун андайны. Өзгөчө мындай текшерет, андан кийин унутат дейт башка. Ооба. Ошондой эле кете берет да. Анан өзгөчө ошондой мындай өтө катуу кабыл алып, анан башкача болгон эмени бизде болгон жок андай. Эми андай адамдар бар да. Көпкө чейин унуталбай, өзүнчө башкача решение чыгарып, өзүнчө башка фантазия кылып, андай жок. Өзүн кечире албай. Өзүн кечире албай, андай жок андайлар. Бизде ошондой учур болду эле, мисалы, бир чыгарган экспертизанын жыйынтыгына өзүңүздү мындай күнөөлөп. Жок. Ушул жерде бир аз катар. Андай болгон жок. Андай болгон жок.
Мисалы жана элдин кайрылуусун айтып кеттиңиз. Эл кайрылганда көбүнчө таш бараң калат же ушундай сыяктуу нерселердичи? Редко болду, эми болду да андай. Болуп турат андай элечи. Любой жерде бар. Кылмышкерлер өзүнүн кылмышын жашырыш үчүн көбүнчө сиздерден көп нерсе зависит этет да. Анан сиздерге басым жасаган учурлар болобу? Эми открыто келип мына басым жасагандай болгон жок. Открыто басым жасаган жок. Эми олар көбүнчө возможно через тергөөчү эметиши мүмкүн. Через тергөөчү. Биз эми эксперттерге андай эле жок. Пара сунуштаган учурларчы? Пара сунуштаган учурлар болгон. Андайлар болгон. Аны резко откладывать этесиң да, андай нерселер болгон. Бул өзү ойлошот, судмед экспертиса, булар кеч келип акча менен иштеп атышат депчи. Андай эмес. Тергөөчү менен эксперттин пикири кайчы келип калган учурлар болгонбу? Көп. Ошол моментте кантип чыгасыздар? Өзүбүздүн эмебизде гана жазабыз. Тергөөчү ошону сразу жакпай калдыбы, сразу повторный экспертизага берет. Эгерде сиздин пикириңиз менен макул болбосо, эксперт катары тергөөчү, анда повторный берет. Повторный же болсо комиссионный экспертиза берет. Обязательно алардын иши ошо. Мисалы үчүн бардыгын эле эмес, естественно. Ошонун ичинде, мисалы үчүн бир 1000 экспертиза жүргүзүлгөн болсо, ошонун где-то бир 30%, 25% да, повторный, дополнительный, комиссионный экспертиза болушу мүмкүн. Это турган нерсе. Булдан эч кандай коркунуч жок. Коркунуч жок. Аны ошол повторный экспертиза кылса, да, действительно ошол жерде, да, мына ол эксперттин мына жерде кичине эмеси мына карабай калыптыр деп, кийинки комиссиянын члендери жазып кетет аны. Ал уголовно наказуемый эмес. Ал мына жерде байкабай калышы мүмкүн. Дополнительный акчаларын жүргүзүшөт да, комиссия. Ошонун негизинде чыгып калган нерселерди кошот алар. Бул эксперттин күнөөсү эмес. Ол дополнительный текшергенде чыккан нерселер. Ошолор да мааниси болгон үчүн кошулду. Жыйынтык совсем башкараак болуп чыкты. Ал биринчи первичный экспертизанын күнөөсү эмес. Эксперттердин корутундусунун жыйынтыгын өзгөртүүгө аракет кылгандар болгонбу? Көп. Көп эле болот дейм. Ал учурда гана реакция аласыздар. Ал келип, эксперттердин өзүн ошону өзгөрткүлө, мындай кылгыла деп через эксперттер аркылуу кылыш өтө эле кыйын. Аны кыла албайт элечи. Аны только через тергөөчү аркылуу да. Тергөөчү аркылуу повторный кылдырып, тергөөчү аркылуу мындай эмелерди, кошумча эмелерди өтүп. Вот ошол болушу мүмкүн. Дополнительный экспертиза кылдырып. Только тергөөчү аркылуу да. Эмелердин материалдардын бардыгы кыймылы обязательно тергөөчүнүн катышуусу менен. Ошонун токтомунун негизинде гана болот мына экспертизадачы. Башка андан эч кача чыга албайт. Ашыкча. Миңдеген өлүмдөрдү көрдүңүз. Жашоо болгон көз карашыңыз кандай өзгөрдү? Эми жашоо болгон өзгөрдү десе, билбейм, ол иногда мындай сөз бар го, профессия определяет характер деп. Эми характер мен билбейм, ошондой эле го. Бала кезде кандай болсом, азыр мен классташтарым менен деле мамиле кылып жакшынакай эметип жүрөм да, досторум деле көп. Ошондой эле го деп ойлойм. Ошондой эле го. Өзгөчө деле өзгөрүп кеткен жок, эми просто мындай повзрослели дегендей. Жашыбыз кетти, пенсияга чыктык. Анан действительно ошол мына жумуштун эмеси таасири дагы болсо керек, оорулар пайда болду кошумча дегенде. Корккондо эмне, азыр мисалы үчүн азыркы возрастта жок. Башка жаш мезгилде мындай эметчил. Азыр мына жаш өткөн сайын коркпой калат экенсиң. Бул өзүңөр деле кийин байкайсыңар го. Ол как будто мындай боло тургандай, анан баары бир кетип атпайбы дегенде, мындай эме мамиле совсем башкача болуп калат экен мына жашың өткөндөн кийинчи. Эми өлүмдөн баардыгы эле коркушат, естественно, бирок эми кийинирээк болсунчу деп калат экенсиң. Ушул. Өмүрүм узак. Өмүрүм узак болсо экен деп тилеп калат экенсиң. Мындай иш менен кызмат кылып, өлүмдү күнөөгө көргөн киши андай эле коркпой калат экен да. Эми биз 2 согушту көрдүк, жаңагындай топломду, ошондун
масса. Ошолордун оору пайда болду. Кошумча оорулар пайда болду. Ошол эле. Сиздин оюңуз боюнча адамдар эмнени кеч түшүнөт деп ойлойсуз? Ну, адамдар эмнени кеч түшүнөт? Адамдар адам экенин билип, ошону сезип, анан мындан ашык адам менен болгон мамиле жакшы болушунан артык нерсе жок экенин кеч түшүнүшөт экен. Канчалык возрастка жетсең да, канча жумуш жасасаң да, колуңдан көп нерселер келип, көп кишиге жардам берип, ошолордун баарын эметсең, да, ошолордун бардык мезгилинде адам боюнча калуу, адамдык касиеттин боюнча калуу өтө кыйын экен да. Көп жерде чабылып, же болбосо көп жерде сынып калыш оңой эле нерсе экен турмуштачы. Андайлар эле болду, андай мезгилде эле болду да. Өлүм жөнүндө күн сайын эстейсизби? Жок. Жок, эстебейм. Мисалы жакындарыңыздын дагы өзүңүздүн жакын туугандарыңыздын да скричасына болгон учур болду беле? Туугандарыңыз балким. Мында жакын эмес, эми мындай бир жээндерим болуп калды, эми Россияда каза болуп аякта өлтүрүп коюшкан. Убийство. Анан ал жерде охранада экен, охранага бандиттер кирген да, ошо бычак менен сайып өлтүрүп койгон. Ошону алып келишти. Мындан эми 10 жыл баштагы да. А мен бул жерде эмемин да, башчымын да. Анан жолдо машина менен келип ошондо көрдүм. Бир эме болот экенсиң. Кыйналат экенсиң, дейсиң. Чогуу койгонбуз. Естественно. Жагантип келсе, ошо Россиядан, Красноярскіден машина менен алып келишкен. Ал мезгилде суугураак эле, ошо таптаза боюнча келиптир. Ну, баары бир ошол эметет экен. Өзгөнө келгенде, өзгөнү тосуп өзгөнү моргко алып кирип, ал жерден бир сыйра карай текшертиргенмин да. Текшерге, муну карап аяк баягын. Оюбуз болгон. Бизде, мисалы үчүн, туугандар жанында отурат да, жээндерим. Кайрадан текшертирели десет, обязательно жазып туруп мен текшерет элем да. Мен өзүм текшербесем да, балдар текшерет эле да. Бирок андай кылган жокпуз. Там причина смерти, проникающее ножевое ранение сердца болгон. Жүрөккө бирилди бычак, жүрөк тушуна урган. Ошодон да. Эми башка причина жок, таптаза кылган бар. Жанчып салган эмес, таптап салган эмес. Бет башы баары таза. Ошондой случай болгон бирөө. Сиз кинодо көрөсүз да? Кинодо судмед эксперттерди көрсөтөт ал жерде. Анан канчалык туура көрсөтөт? Ну, где-то бир 70-80% туура көрсөтөт. Ошо жумуштары, алар мында көрсөтүп коет. Скрытый кылып аткан эме кылып, кээ бир фантастика фильмдерде болот го андай. Деген келип судмед эксперт өзү скрытый кылат, андай экен. Дактилоскопический, анан мындай жерде мындай, канда мындай, бу жерде мындай болезнь бар экен деген. Алар бар туура эле. Алардын супер мындай фантазиясы эле бар. Фильм ошон үчүн фильм да. Бирок фактически десилин ошондой. Мындай эметип скрытый кылган киши опытный судмед эксперт болсо, а почему ошондой нерселерди айтат да. Ал жол берип атат. Мына обследование кейинирээк болот, мынасы мындай болот деп атпайбы. А бирок алардын ошо кинодогу сразу эле мына бир сутка эмес, канча саат эле бүтүрүп койгону, мына гистологический исследование мындайларчы. Это фантазия. Туура эмес. Фантазия. А чын жашоодо канча убакыт кетет? Срочный гистологический исследование кылынат, ал только больницаларда. Судебный медицинада эми билбейм, аякта кандай кылат. Андай кылышы мүмкүн. Эми үлкөн мамлекеттерде аппараттар бар да. Срочный жасай турган, замораживающий, жөнөкөй эме менен андай кылып туруп тканды көрсө болот. Бизде деле бар ал. Срочный гистологический исследование кылынат. Мен жасап жүрдүм, мен ошо Ленинградтан келгенден кийин. Срочное гистологическое исследование молочной железы, срочное гистологическое исследование женских половых органов, яичника, матка, андаймында. 20 минут. Анда вопрос, бир эле вопрос. Ушул мына опухольда
алып туруп ушул окуганда злокачественный рост барбы, өсмө ткан барбы деген бир эле вопрос коюлат. А срочный кислород анда до конца эмете албайсың клеткаларынчы. Көрүп туруп, да бул жерде злокачественный рост да бар деп беребиз, же болбосо жок деп беребиз. Эгерде злокачественный рост бар десе, вот это операционный 20 мүнөткө токтоду да, дем алып отурушат хирургдар. Алар продолжает операцию. Кеңирээк алып баягы эмелерин тазалап, анан кийин чыгышат. Анда радикальный какая-то операция кылышы мүмкүн. И кишечник, или молочный железы, или печень, или ушундай да. А если срочно гистологический эмеде злокачественный рост жок десе, операция ошол менен бүтөт жабылып элечи. Ошондойлор бар. Ал эми мына клиникада колдонулган нерселер. Мына мисалы үчүн эмеде срочно гистологический исследование кылынбай эле калды. Себеби ошол замораживающий микротомдор жок бизде. Мен эмеде Турциядан көрдүм мына 2 жыл башта. Аларда как конвейер келип атат. Күтүп отурушат хирургдар. За 20-25 мүнөт шат көрөсүң. Onu жасап келет, мен көрүп туруп нет деп жазып берип атабыз, жасап атат. Кинолордо мисалы моргтордо жана ыз ичүү болгон, түшүнүксүз болгон бир окуялар көрсөтөлөт го. Чын эле жашоодо деле ошондойбу? Ошондой. Ушундай окуялар көп болот. Болот, мындай. Эми опознание алып келет го. Туруптар жатат. Мына тууганымын дегенде сиз ошо тааныйсызбы? Тааныйм. Жүрүңүз анда алып келет. Көрсөтөт. Да, биздин бала дейт. Кетет туугандарына айтат, антуандар келет да. Алып кетет. 44 жыл иштедиңиз агай. Эми көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасында балким ойлошу мүмкүн да, 44 жыл иштеп атса, биякта акча көп окшойт депчи. 44 жыл жумушуңузда сизди эмне кармады? Бул жакта иштешиңизге. 44 жыл бою ушул судмедэксперт болуп, хирург болуп, эме болуп иштешиңиз. Врач болуп иштедиң. Врач болуп иштедиңиз. Ну эми биринчиден жанагы профессиянын эмеси, профессиянын эмескенде. А мына 19 жылга чейин иштедим мен. 19 жыл анан ооруп калдым, инфаркт болуп калдым. Анан министрге барып, анан сурадым. Анандай реабилитацияда жүрдүм 3-4 ай, анан кийин барып иштебей эле коеюн. Мына жумушту башка бирөөгө өткөзүп берейин. Анан мен кимди деди? Ким бар иштей турган? Иштей бербейсизби? Сизге ошо инфаркт болду. Иштей бербей келдим баары. Главврачтардын көбү ушундай дейт. Жок, мен башка. Ошол службада же болсо башка мугалим болуп. Биз одномоментно ошол 92-93 жылдан баштап эле мына медфакты уюштурдук. Медфакты уюштургандардын составына кирип калдым мен 93-жылы. Медицинский факультет. Ошондон бери эле сабак берем да мен. Сабак берем, келет, сабак берип өзүбүздүн программамен. Азыркыга чейин сабак берип жүрбөйм. Анан ошо 21-жылы эме деген мына ковидтен кийин. Ковидте кыйналдык, мен досторумду жоготтум 3-4-төн. Ошодон кийин анан кийин коет токтотоюнчу дедим да. Анан абай коюп алдым да. Токумдук гистологияны эмтейин экспертиза жүргүзбөй эле коеюн деп. Балдарга айтып түшүндүрүп берди. Кадр маселеси курчта. Кийинчерээк мисалы алдыда дагы кадр маселесинде кандай болот мисалы? Ушул судмедэкспертизага ошол патологоанатомго иштей турган азыр жаштар окутуп атасыздарбы? Окутуп атабыз. Келечекте бул патологоанатомияга анан судмедэкспертизага кызыккандар өтө азайып баратат. Биринчиден. Почти жок. Райондордо мисалы үчүн азыр жок. Чоңлайда жок, мисалы үчүн Өзгөндө жок, эксперт. Карагулжада эксперт жок. А мен иштеп турганда ар биринин өзүнүн эмеси бар эле, эксперттери бар эле. То көбү жашынан кетти, каза болуп кетишти. Мисалы үчүн 4-5 каза болуп кетти. Ошол ар бир райондун эмелери эле да. Анан азыр жаштар келип атат. Клиник координатору жүргөндөр бар, бул жерде деле, ал жерде деле бар клиник координатору жүргөндөр, бирок аз да. Желающий аз. Себеп эмнеде деп ойлойсуз? Себеп эмнеде деп ойлойсуз? Себеби биринчиден бул службалар мындай жумушка келип ошол жумушту жасап эле кете турган жумуш да. Анын үчүн баардыгы эле хирург болуп, жарым ставка, 0,25 ставкага хирург болуп кирип алышат. Ал жерде бир нерсе кызыга турган нерсеси бар экен да, кызыктыра турганчы.
Көзгөчө эле финансовый кызыкчылык. Бул жерде каякта кызыкчылык? Жумуш бар. Жумуш бар. Жумуш бар. Айлык өзүнүн айлыгын гана аласың. Все. Эми проценти бар. Өзгөчө эмелер бар. Мына процент вредность бар. 30% деген аз бул жерде. Башта 40% эле, аз болсо 30-20% кылып коюшту эле. Анан азыр кайра 30 болуп калдыбы билбейм азыр. Мен эми мына 19-жылдан бери бул эмесин уникат эте албай эле жүрөм. Эми бул чыгарылыш чыккандан кийин балким көрүп ойлонушар, да? Ойлонушу бир жакшы чечим чыгарылар, буйруса. Жакшы жакка өзгөрсүн деген жакшы ниетибиз бар. Эми бул жакта өзгөрүү өнүгүү болсо, элибизге да пайдалуу болмок. Мен жанагы идеяны дагы бир айткым келет да, баягы отурганда сүйлөштүк эле. Эки служба, бир служба болуш керек. Бир эле специалист болуш керек. Ошондой программа түзүшүбүз керек. Ондой программаны түзүүгө даярбыз. Аны окутуш керек. Действительно, ошол мисалы үчүн врач-эксперт деген специалист гана болуш керек деп ойлойм мен. Эки службанын патанатомиянын дагы экспертизаны бириктириш керек. Азыр до сих пор мына бухгалтерия бир эле бухгалтер. Ошо мен уюштурган 90-жылы уюштурганмын бухгалтерияны. Ошол эле бухгалтерия азыр. Ошол бухгалтерияда тегелеп жүр. Эки служба тең. А будущем, опять же, ошо патанатомиянын эмелер моргтор райондогуларчы. Эксперттер эмес дагы эле. Эксперттердин едиси мына ушул эле. Жалгыз морг бар бул жерде. Областной больницадагы патанатомияныкы. Областной детскийдеги патанатомияныкы. Эми экөөнү бириктиргенден эмне пайда? Пайдасы экөө бир эле жумуш жасайт өзү негизичи. Экөөнүн задачасы бар. Задача. Конкретный задача судмедэкспертизаныкы бар. Ошол эле. Ошол эле врачтар иштесе болот. Ошол эле врачтар бул биринчиден кадровый вопрос чечет. Экинчиден экономия зарплаты болот. Экиден управление, экиден начальник болбойт. Эки приемныйда отурган секретарь болбойт. Эки завхоз болбойт. Эки эме болбойт. Ушулардын баардыгы акча. Биз ошол проблеманы ошо 93-жылы чечкенбиз. Проблема чечилген. Ошодон экономия кылган нерсе башка нерсеге кетти да. Ол управление ошол экономия болгон нерсени экиден начальниктер азайды, бирин начальник кылып, ошол акчаларды управление өз башка целге колдонду. Бизге колдонгон жок аны деле. Мен ойлойт элем, азыр ошол эметсе, бириктирсе, ошондой нерсени акырында программный түрдө, ошону целенаправленно кылып, ошону бир эксперт кылса, проблема эме болот эле дейм да. Проблема кадр всегда бул жерде бар. Эмелер боюнча республика боюнча 100дөн ашык эле эксперт бар. Судмедэксперт, мисалы үчүн. Ошондой эле патанатомдор бар. Ошолор бир эле райондо бир кабинетте жана эмеде отурушу мүмкүн. Жолсо эксперт келип, ошол эменин патанатом мурдуна келип скрытый кылып коюп кетип калат. Экөө чогуу отуруп, чогуу чай ичип дегендей, чогуу мысль етишип, бири-бирине жардам берсе, эмнеси жаман ошону? Бул биринчиден. Экинчиден жанагы свидетельство смерти алган баардыгы азыр электронный болуп, централизованный болуп калды. Уну Бишкекке жөнөтүшөт, аяктан атайын номер келет, ушундай болуп калды. Башта болсо ар жерден жазып бере беришет эле свидетельство смерти. Азыр ошо баардыгы текшерилип бүткөндөн кийин анан кийин свидетельство смерти берип атат. Жакшы болду, бул жагы жакшы. Ал да бир жерде болуп калмак. Центр. Бере турган информация бере турган бир жерден. Бул эми элге жеңилдик. Элге өтө жакшы жеңилдик болмок да. Элге жеңилдик болмок. Анан кийин действительно патанатомия эмелердин бар, отделениялердин баарын кайрадан мына патанатомический бюрого кириштирет эле анда. Айлыкты буякталат эле. Алар независимый болуп калмак дагы. Баштагыдай болуп калды да азырчы. Илгерки зависимость болуп бар. Конечно, зависимость бар да. Ал эмне десе ошону кылат да. Эми буюрса, алдыңкы күндөрдө жакшы жакка чечилсин. Ага эми жыйынтыктайлы. Сизге чоң рахмат. Ушундай алтын убактыңызды бөлүп, ушул баардык маалыматтарды биз менен бөлүшкөнүңүзгө, көрүүчүлөрүбүзгө да кызыктуу болду деген ойдобуз. Анан балким бийлик башындагы өкүлдөр өзгөргөн болсо, бир аз ойлонуп, бир аз чечим чыгарар.
Сізге чоң рахмат. Анан эркин микрофон элибизге көрүүчүлөргө. Эми ушул Кыргызстан элдерине, эми бул жерде мени көргөн жанагы курсташтарым болушу мүмкүн, көпчүлүгү Кыргыз эли көрөт. Кыргыз эли көрүп атат, анан ушул баардыгына каалаганым эле жакшылык. Ушу каалаганым эле ушу тынчылык болсун. Өлкөбүздүн гүлдөп өнүгүп, ошол өлкөбүздө жашап аткан биз менен кошо биздин алдыда чоңоюп аткан жаштар балдарыбыздын, неберелерибиздин, чеберелерибиздин ушу жакшы күнүн көрүп өтүп кетсек жакшы эле болсо керек деп ойлойм. Себеби ошондой эмеге ошондой жакшы нерсени көрүп анан кетип аткан киши деле спокойно кетсе керек деп ойлойм да. Потому что бардыгы жакшы болуп, туугандар, бала бакырасы жанында турган болсо, баары жакшынакай турса, оңой өлүм да спокойно кетип калса керек дейм. Ошол анан эми чынында ошо өлкөбүз действительно кичинекей мамлекетпиз. Өтө өнүгө турган шартыбыз бар. А бирок ошол шартты өзүбүз кайра түшүрүп атпайбызбы ар бала болуп. Өлкөбүзгө ушул мына азыркы жетекчиликке дагы ушул адамгерчиликти, ушундай сый урматты каалайм ошолорго дагы. Ошолор дагы ушу эл жөнүндө көбүрөөк ойлонсун. Элдин шартын докладдардан укпастан өзү барып көрсүн. Мен ошону каалайт элем. Ошол жетекчилерди жанына урматтуу президентибиз ошол кабинетинен кабыл алып тигилерден үчүн камчы менен аларды чаап, жер-жерге айдап, жер-жерден ушу бардык шартты көрүш керек да. Жакшы эмелерди алып келиш керек да. Чындыгын алып келиш керек да. Аны тазалап турган аны көрсөтпөстөнчү. Антпесек өнүкпөйбүз. Өнүгө турган шарт бизде абдан эле көп. Эң сонун өнүгө турган шартыбыз бар. Буюрса рахмат. Ишиңизге ийгилик агай. Рахмат. Силерге дагы. Бөлгөнүңүзгө бизде болсо урматтуу көрүүчүлөр, 44 жылдык тажрыйбасы бар соттук медициналык эксперт, гистолог Бактыбек Мамадиев агайыбыз болду. Кийинки чыгарылыштардан кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман болуңуздар.